Бул сыяктуу бөлмөлөр дээрлик 50 жылдан бери сырдалган эмес. Бүгүнкү күндө четтен дубалдар көчүрүлүп, капиталдык ремонтту алдында турат. Буга чейин кызматкерлер шарты жок жерде эмгектенип келген. Азыркы учурда заманбап стилде оңдолуп, жабдуулар да жаңыланганы турат. Мына ремонт болуп биз азыр кубанып атабыз. Бул эми мына менин гримерныйым болот. Мына азыр усталар иштеп атат, ремонт жүрүп атат. Бул өзү кызматын атап бүттү, полдору чириген, бардыгы ушуга чейин иштеп келишкен. Азыр жаңыланып болуп атат. Бүт биздин чыгармачылык коллектив бардыгы кубанып атат. Театрда буга чейин жылуулук системасы жок болчу. Көрүүчүлөр жана анда эмгектенгендер кыш мезгилинде сууктан кыйналып келген. Жетекчиликтин айтымында бардык шарттар түзүлгөндө гана чыгармачыл топтагы эргүү менен иш алып барат. Буга улай келген көрөрмандары үчүн 800 орундукка ылайыкташкан кийим илүүчү жай орнотулду. Мындан ары театрдын ичинде жеңил тамактанууга да болот. Отопление система, жылуу системасы толук ремонт болот. Ошентип биз артисттерге азыр ошондой бир условия түзүп атабыз да, жакшы. Кышындасы жылуу, жайындасы салкын, артисттердин иштешине ушул өздөрүнүн ушул жерде отуруп чыгармачылык немесин өркүндөткөнгө ошондой бир жакшы шарттар түзүш үчүн ушундай капиталдык ремонт жүрүп атат. Капиталдык ремонт иштери 4 этап менен жүрүп жатат. Азыр гримдөөчү кабинеттер менен биринчи кабаттагы кире бериш жерлеринде орун алса, кийинки этап сахнага өтөт. Кызматкерлер жылына 3 жолу спектакль даярдап, көрүүчүлөргө тартуулашат. Ремонт иштери бүткөн соң жаңы форматтагы чыгармалар даярдалат. Шарттары жогорку деңгээлде болсо дагы театрдын ижара акысы көтөрүлбөйт. Анткени театр эл үчүн кызмат кылышы керек дешет. Кышкы сезондо 7,5 миң, а жайкы сезондо 7 миң. Муну антимонополия коюп, утверждать этип, өкмөттүн соглашениясы боюнча. Анан бизге берет. Биз аны ар жерге илип коебуз, көрүнүктүү жерлерге. Адан ашыкча биз коюшка биздин театрдын администрациясы, дирекциясынын акысы жок. Биз анда уже законду бузган болуп калабыз да, мыйзамды бузган. Ош улуттук драма театрына республикалык бюджеттен 16 миллион сом бөлүнгөн. Драмтеатр 1972 жылы түзүлгөн. Коомдук ишмер Султан Ибраимов өзү демилге көтөрүп бул театрды негиздеген. Азыркы учурда тажик, кыргыз, өзбек, орус, түркмөн жана татар улутунун өкүлдөрү баары биригип 170тен ашуун кызматкер эмгектенет. Мимоза Жанёк кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.